Кутмандуу күнүңөр менен саламатсыңарбы? Бүгүн билесиңби KG долбоору шаарга сурамжылоого чыктык. Биз бүгүн ата-энелерден балдарынын күндөлүгүн текшеришеби же текшеришпейби сурап көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биринин ата-энеси бар текшерген, анан башка турушат алар. Сиз өзү балдарыңызды текшерчү элеңизби? Ооба. Эмне үчүн текшерчү элеңиз? Эми баланын успеваемостун караш керек, жакшы окусун, адам болсун деп текшересиң. Слишком дети большие, поэтому... Когда они были маленькие, Конечно. а зачем? Для чего? А для того, чтобы знать, чем можно помочь. Жок, менин балам окуйт. Окуйба, кийин окууга барганда текшересизби? Текшерем, конечно. Эмне себептен? О, кандай окуп атат текшерем ошону. Кандай окуп атат, жетишкендиктери кандай экен? Жетишкендер кандай А сиз ойлойсузбу, туурабы текшерген балдарын кийин? Туура, конечно. Эмнеге? Текшерип көрүш керек да, балдарды текшериш керек да. Жакшы окуп атабы же окуган жокпу ошону. Чоң рахмат. Эгер балаңыз мектепте окуганда анын күндөлүгүн текшересизби? Албетте. Эмнеге? Анткени кандай убакыт өткөзүп жаткандан көрөм. Андан башка мектепте болгондугу боюнча тастыкталган маалымат болот мен үчүн. Бирок ал үчүн урушпайм, анткени академикалык жетишкендик бул эң негизги эмес бул жашоодо. Чоң рахмат. Ооба, Эмне себептен текшересиз? жакшы окусун деп. Негизи өзү ушу баланын күндөлүгүн текшерген туура деп ойлойсузбу? Конечно, туура да. Потому что ар бир балага контроль керек да. Контролдоп туруш үчүн текшересиз. Туура. Биз алдыбыздан чыккан ата-энелерден сурап көрдүк. Көпчүлүгү өзүнүн балдарынын күндөлүгүн текшерет экен. Ал эми бул маселеге биздин психологдор эмне дейт, бирге угуп көрөлү.